Код медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары. Бүгүн 12 сентябрь 2021 жыл. ЛТР'де Билерман Ордо оюндарынын жайкы серияларынын финалдык туру. Биз сентябрь айына чейин созулуп кеткендиги үчүн жайкы оюндардын телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурайт. Жалпы ушул клуб мүчөлөрү, командалар менен, капитандар менен кеңешип, Кудайберди Ташиевдин командасынын финалга чыгууга биз уруксат бердик. Демек, бүгүнкү финалдык турга Абдуманап Дыйканов чакырылат, команда мүчөсү. Кесип боюнча энергетик, мамлекеттик тармакта кызматта азыр. Абдуманап мырза бир топ убакыттан бери биздин ушул Кудайберди Ташиевдин командасынын курамында өнүп келе жатат. Бектур Токтоноев кесип боюнча педагог, учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Нуристан Марат уулу педагог, команда мүчөсү, мыкты оюнчулардан бири. Чыңгыз Каратаев студент, команда мүчөсү. Меримай Равшанбекова юриспруденция тармагында адис, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Кудайберди Ташиев. Кудайберди мырза да педагог. Бир топ жылдан бери команда капитаны болуп, ушу команданы жетектеп келүүдө. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финалда. Кудайберди мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Мен ойлойм, маанай жакшы болуш керек. Команда оюнга даярбы? Жайкы эс алуу жана сезон кандай өттү сиздерге? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин команда бүгүнкү оюнга толук кандуу даяр. Жайкы эс алуу, жайкы биздин тыныгууларыбыз албетте сонун өтө. Ар бир команда мүчөсүнүн эс алуусу дагы мыкты өттү жана ошол эс алуудан кийинки финалдык оюнда жолугуштурганга абдан кубанычтабыз. Кудай кааласа татыктуу бир жакшы бир оюн ойноп бергенге сөз беребиз, аракет жасайбыз жеңиш үчүн. Анда эмесе жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө биз даректерди эскерте кетели. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер Билерман Ордого суроо жөнөтүүнү кааласаңыздар, анда уюлдук телефонуңуздарды алып, эң алгач Билерман _Ордо деген биздин Instagram баракчабызга катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр кат куржунга. Facebook'та Билерман Ордо деген чоң бир группабыз бар, баракчабыз бар, ал жерге да катталыңыздар, суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Чекит TV күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарекке суроо жөнөтүңүздөр. Жана YouTube'да биз Билерман Ордо оюндарын жүктөп турабыз. YouTube'дан издеп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөрдүн сурооңуздарды көрүңүздөр, ой пикир калтырыңыздар. Жана каттар үчүн Ош шаары Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуалдык оюндар деп жөнөтүңүздөр. Мына ушул даректерден сиздерден суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Башкы өнөктөшүбүз Барбол автомекендик өндүрүш фирмасы, кондитерлик фирма Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана. Биз ар дайым таттуу жемиштер менен кубантып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Йома бургер, тез тамактануучу жайлары. Йома бургер эң мыкты бургер. Ош шаарында жана Жалал Абад шаарындагы кафелер сиздерди күтөт. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн. Актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору. Рекламалык жана башка жарнактарды сиздерден кабыл алат. Ошондой эле бүгүн бизге мына кел кеңсе жана китеп дүкөнү өнөктөш болуп бизди колдоп келди. Биз кел китептер дүкөнүнө
клубтун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ош шаары Курманжан Датка көчөсү 268, Кара Суу көчөсү 4-үй жана Келечек базарында мына ушул Келкел дүкөнүнүн китептерин жана кеңсе буюмдарын алсаңыздар болот. Инстаграмда Келкел Books деп катталган. Демек ушул өнөктөштөргө ыраазылык билдирүү менен бирге биз анда финалдык оюндарды баштайбыз. Биринчи раунд. Эсеп 0-0. Эсеп 0-0. Азамат Бегматов, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телегөрчү сиздерге төмөнкүдөй суроону берет. Бир жолу сахабаларына пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтты дейт. Мага дүйнөдөгү 3 нерсе жагат. Бул дүйнөдөгү 3 нерсе жагат. Биринчиси бул миск атыры. Атыр себип жүргөн, пайгамбарыбыз ар дайым жыпар жуттуу атыр себип жүргөн. Экинчиси аял заты. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз эмнени жактырган. Кеттим. Предмет бересе аралаштырып атат да, аялдан аралашып кетти, жыпар жытты жок атат. Бала жытты или бала жытты десек, бул жерде жытчы да айтып кетиши мүмкүн да. Бул ибадаттын бир түрү жок, мисалы үчүн ибадат, орозо. Мага зикир байким кайсы бир түрү болот. Тамак жок. Берегенде бир тамак болушу мүмкүнбү? Ибадат Соп иште, соп жасоо. Рахат алып Адамдарды динге чакыруу эмеспи байким, динге киргизүү. орозо, ошо ошо. Бул мындай карасак өтө эле Бул жанагы эмеспи? Замзам суусу эмеспи? да. Ушундай. Бул аял заты эң бейиш таамы деп деле айтылат. Курсакты тойгуза турган. Бул мындай инсап, нафси жанагына. Негизи өтө эле көп да, азыр аралашып атат да мисалы үчүн. Эми билбейм бул варианттан да. Замзам. Мисалы үчүн бул жерде пайгамбарлык эмес, жөн эле адамдык сапаттан деле тандалып атат да, көчө аял деп атат бул жактан. Миск деген бул Бала бала жытка такалган керек болом экинчисичи. бала жытты десек миск. Дини бир жөрөк эмес, дини жөрөк эмес. Орозо кармоо же ибадаттын кайсы бир түрү, адамдарды жакшылыкка чакыруу деген сыяктуу бир. Кудайберди мырза, Той кылган алып барчу. Замзам суусу. замзам суусу. Мага жаккан нерсе атыр, аял заты жана замзам суусу. Жооп кабыл алынат. Эмнелер айтылды кошумча? Мен орозону уктум, намазды уктум. Перзент, наристе. Наристе. Туура жооп. Туура жооп. Кыйын. Пайгамбарыбызга эң жаккан ибадат бул албетте намаз болчу. Кудайберди мырза, намаз болчу. Туура жооп бар эле сиздерде вариант катары. Бирок замзамга токтолуп калдыңыздар. Анткени пайгамбарыбыздын жашоосунун негизги бөлүгү дагы намаз менен байланышкан болчу. Азырынча эсеп 1-0. Азамат Бегматов Ош шаар тургуну телегөрчүлөр тарапка бир упай алып келди. Жана биз эсепти ачтык. Оюнлантылат экинчи раунд. Алиман Рысманбетова, Алай районунун тургуну. Урматтуу билермандар. Дейл Карнеги офисте отуруп иштеген кызматкерлерге чай ичкенде кичинекей идишке чөйчөгө куюп ичишин кеңеш берген. Дейл Карнеги билесиздер, өтө көп мындай кеңештер менен белгилүү. Эмне үчүн Дейл Карнеги мындай кеңешин берип жатат кызматкерлерге? Офисте отурган кызматкерлерге. Чайды кичинекей Бас керек болот. Офисте бас керек. Ойлонуш керек бир нерсеничи. көбүнчө болсо болбой калат да. Эми көп алып келип алды, ал муздайт, көп убакыт кетип калат да, мисалы. Кыска аз нерсени тез ичет. Тез барып кичинекей нерсеге берет го.
ошо барып келиш керек болот да. Кыймыл болуш керек болот. Офисте кеп отурбасын, тез кайнатып келип деген максатта деген. көбүрөөк иштеш керек. Көбүрөөк иштеш керек. Тез түгөнөт, ал тез муздайт Суу мисалы. ичкиң келгенде тез түгөнөт, тез кайра барып алып келиш. ошодо көп Кыймыл аракет боюнча, мейли кыймыл аракет бул бир. Экинчиси балким ден соолук үчүн дагы, анан башка ички организмге тиешеси барбы, мисалы үчүн отуруп ичкенде азыраак ичилиш керек деген сыяктуу эрежелер. Жок, ошо көп нерсени алып алба деген. Көбүрөөк продуктивный иштеш керек бул. Ошондой нерсе да. Кыймыл болсун, кан айлануу болсун деген. Дейл Карнеги ошол Психолог. Башка вариант жок. Урматтуу алып баруучу, Мотиватор бар. жооп даяр болуп калды. Жоопту Ким жооп берет? Нуристан Маратұлы беребиз. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, бул Дейл Карнеги негизинен кичинекей чөйчөк дейбизби, кичинекей нерселерге идишке ичүүнү кеңеш бергендигинин себеби, мисалы кичинекей нерсе тез муздайт, тезирээк ичип ичкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт, адам постоянно кыймыл аракетте болот. Ошо кыймыл аракетте болуу менен биргеликте адам кыймылдаган сайын мындай бир нерсеге көзү бир нерсеге чалдыгат, бир жаңы идеялар пайда болот. Ошон үчүн баягы иштеги эффективдүүлүктү көбөйтүү максатында ал ушул сунушту берген. Туура жооп. Дейл Карнегинин мындай кеңеш беришинин себеби кичинекей идиште чай ичкен жумушчулар албетте чайга чаңкоосу канбайт, суусундукка кайра басып барыш керек. Бул болсо столдо отуруп иштеген кызматкерлер үчүн бир аз болсо дагы кыймыл аракетти көбөйтүү үчүн жардам берет. Жооп туура, 1-1 эсеп. Азырынча 1-1 жана Алиман Рысманбетовдун суроосун команда туура тапты жана телекөрүүчүлөр менен теңдешип алды экинчи раундда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, финал бүгүн финалда ойноп жатат. 12 сентябрь 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Бектур мырза, кандайсыз? Жакшы. Эмне жаңылыктар? Жаңылык ушул биз деле өткөндө эле талкуулап атканбыз өзү. Биздин оюнубуз сентябрда экен, анан жылдырсакпы, алдында бир жылдыр ал деген варианттар чыгып атат деп, анан өтө эле алыстай сезилип, негедир ошол учурларда ойногум келген менчи, жайдын ортосундачы. Убакыт учкан куш экен, таң калдык өткөндө биздин оюнубуз кеп калды дегенденчи. Сагыныппыз, ошол да берсе жакшы оюн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Урматтуу билермандар, актив дизайндан суроо. Суроого көңүл бурабыз. Ислам тарыхында мечит негизги бир ролду ойнойт. Бирок эң биринчи мечит ислам дининде бар. Сиздерге мен 4 вариант айтам. Бирин тандашыңызга керек, ошонусу туура болот. Акса мечити биринчи мечитпи? Куба мечити биринчи мечитпи? Масжидул Набави мечити биринчи мечитпи? Же Аль-Харам мечити исламдагы эң биринчи мечитпи? Кайсы бири? Минута кетти. Бул Куба мечити да. Адам алейхисалам Куба мечити Адам алейхисалам окуган намаз дейлет. Адам алейхисаламдан бери барды деп айтылат. Мисалы, Мединадан харамбы? Месжидил харамбы? Ислам тарыхында. Ислам тарыхында Пайгамбардан эле алдыңкы нерсе. Куба мечити бул негизинен Мадинадагы. Ооба, ушул мечитти биринчи мечит деп эсептешет. Жок, үчүнчү Атайын мечит болушунан биринчи намаз окулган деп Мындай нерсе. Ну, Аль-Акса бул да, Мурда кыбла ошо Аль-Акса болгондо Иерусалимдеги. Пайгамбарыбыз Мединага ошо ижат кылып келгенде Анан кийин курулат да. Ошо кайсы үчүнчү Кубабы? Ал Мадинада Мадинадагы мечит Аль-Куба ушул мен мисалы ислам жөнүндөгү эң деген нерселерде Куба мечити бул исламдагы эң биринчи мечит деп келет да негизичи. Келет ислам тарыхында. Бул жерде ошондой Үчүнчүсүндө кайсы мечит болду? Набави бул эми пайгамбарыбыздын мечити, Ошонун пайгамбарыбыздын мечити. Бирок бул жерде жалпы ислам тарыхындагы мечит деп атат. Пайгамбар болгондо Адам алейхисалам окулган Куба мечитинин Куба мечити. мечит биринчи мечит. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту дагы бир рет Нуристан Маратұлы берет. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, негизи ислам тарыхында Аль-Акса мечитин билебиз, Иерусалимдеги ушул мечитти биринчи кыбла ошол тарапта, ошол Аль-Аксага карап окушкан деп айтылат.
бирок эмнегедир ушул бизде фактологияда эң деген бир эмелерде викторинада бир угуп калган жайыбыз бар эле. Биринчи ислам тарыхында биринчи мечит бул Куба мечити деп айтылган мындай нерсени азыр мен эстеп атам да, ушундай бир жооптор болгон. Демек бул биринчи ислам тарыхында биринчи мечит бул Куба мечити. Куба мечити исламдагы биринчи мечит деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Исламдагы эң биринчи мечит бул Куба мечити. Жооп туура. Эсеп болсо 2-1, команда 1 упай дагы өзүнө ыйгарды. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Бакыт Ташболотов, Сузак районунун тургуну. Бакыт мырза сиздерге шахмат тууралуу суроо берген экен. Команда ичинен кимдер шахматты жакшы ойнойт, Кудайберди мырза? Мен Бектур, Нуристан, өтө деле мындай бир Абдыманап. дүйнөлүк чемпиондордун историясын кызыгып окуп келе Азамат Алпар. Шахматта канча фигура болот, Нуристан мырза? 32. 32, 16-дан 32, Ошо сиздерге бир шахматтагы фигуралардын жалпы мындай орнотулган көрүнүшүн көрсөтүп атабыз. Мисал үчүн да. СССР убагында Ольга Рубцова деген шахмат боюнча чемпионка болгон. Ал көзү өтүп кетти, 94-жылы өтүп кетти. Ольга Рубцова шахмат атасынан үйрөнгөн. Атасы чындыгында шахматтын теоретиги болгон. Шахматка байланыштуу теориялык маселелерди жана композицияларды дагы мындай түзгөн. Рубцованын атасы. Ал эми анын атасынын досу жыгач устачылыгы менен алектенген эле. Күндөрдүн биринде анын атасы досуна жыгачтан шахмат фигураларын жасап берүүсүн өтүнүп, ар бир фигура үчүн акча төлөп берерин айтат. Бардык иштер жыйынтыгына келгенде анын атасы 32 дана шахмат фигурасынын ордуна 96 дана шахмат фигурасына акча төлөйт. Урматтуу билермандар, сиздер шахматтагы мындай бир теориялык жагындагы эске алып, эмне үчүн ал 96 дана шахмат фигурасына акча төлөгөндүгүн таап бериңиздер. Кетти минута. Биягынан көп айткондо же кошкондо Негизи теориялык илиминде көбүнчө многу 1-8ге чейин многу H, G дегендер боюнча көп ходдор эсептелинет да. Балким ошол сыяктуу болот. Анан кээ бир баягыда билесиңер, баягы 3 тараптуу шахматтар бар. Эки тараптуу 3 адам ойнойт турганчы. Балким бул сразу эле 3 адамга ылайыкташтырып түзүлгөн болчу. Балким ушул сыяктуу. Кызы Мындай эмеспи? 64 квадрат бар. 64 квадрат бар плюс 32 бар, 96 болот да. Ошондо ал плюс жыгачтан шахмат жасап атат. Ар бир жасаган фигурага 32га отдельно акча алган, и плюс ар бир жасаган жолчосун квадратик үчүн квадратка отдельно акча алган. Замен Фигуранын ордуна жасаган аны делечи. Бул жерде эми жалаңташтарды жасап берет, же местанын ордун жасабай берип жалаңташтарды жасап койбойт. эмесин жасап атат, анан олорду жасап атат да. жок сынып калса деген мааниде запас деген жок, бул нерсе жерде барбы? 32-ни жасап берип атат, бирок 96-нын акчасын алып атат. 96-тын акчасын алып атат. 32-ни жасап берип атат. 16-дан 32 жасап берип атат. Өзү деле болот атат. Жок, 64 жолчосу бар, 32 шахматташы бар, ошондо да жалпы 96. Балким баягы 3 жолу алмаштырууга гарантия жазып бергендир ошол акчасын. Жок. Ар бири 16-дан болгондо 32, берки 8-ден 64. 64 Балким жолчосу. шахматтан башка деле бир оюн ыңгайлаштырган жолдор болушу мүмкүн. Балким шашки кошулган. Ар бир жолчосуна Аны бекер жасабайт, аны бекер тем более жыгач уста болот атат. Кудайберди мырза, кандай чечимге келдиңиздер? Жооп бересиз урматтуу алып баруучу? Ким жооп берет? Жоопту Нуристан берет. Негизи эки вариант болду, урматтуу алып баруучу. Бул биринчиси шахмат ал жыгачтан жасаган жыгач уста болот атат, бирок теория деген маселе келгенде бир аз ойлонуш керек болот атат да. Бул жерде 32 шахмат фигурасы бар, жана ошондой эле шахмат фигурасы жүрүүчү алдындагы квадраттар же болбосо жолчолордун саны 64. Экөөнү койсок 96. Балким ошол 96-сынын 96 данага эсептеп бардыгын ошол 96-нын акчасын бер дегендер. Экинчиси балким ошол фигуралардын жүргөн жалпы ходдорун эсептесек, ал 96-га барар болгондор, ошон үчүн 96 ходко жүрөт. Ошон үчүн 96-нын акчасын бер деп айтышы мүмкүн. Да, ар биринин жүргөн кызматын эсептесек 96-га барар болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Экөө тең 96. Мен туура жоопту айтам.
кадимки шахмат талаасы сиздер көрүп турасыздар. Кадимки шахмат талаасында 16 даана пешка жана 16 даана негизги фигуралардан сырткары дагы кошумча фигуралар керек болот. Алар 16 даана ферзь, азыркы айткан, 16 даана пил, слон деп коебуз, 16 даана ат, 16 даана ладья. Анткени теориялык жактан алып караганда ар бир пешка бул бөлүктөрдүн бирине айлануу укугуна ээ болот. Нуристан мырза. Кааласа 8 пешканын баары бир дейинен пил болушу мүмкүн, же баары бир дейинен ферзь, же баары бир дейинен ат болушу мүмкүн. Нуристан мырза. Мына ушул жагдайдан караганда Рубцованын атасы 96 шахмат фигурасына акча төлөгөн. Сиз ушул жактан назарга туттуңузбу же башка жагынанбы? Жок, биз буну назарга туткан жокпуз, урматтуу. Сиздер башка жакты назарга Биз башка туттуңуздар, жакты Нуристан назарга мырза. Бул жакта эмес. Ооба. Эсеп 2-2. Эсеп 2-2. Бакыт Ташболотов суроо ээси бул суроону пайдасын телекөрүүчүлөр тарапка чечип берди жана телекөрүүчүлөр менен кайра билермандар теңдештади. 2-2. 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Мээрим ай, өзүңүздүн кесибиңиз боюнча жумушка кирдиңизби же азырынча билим алып атасызбы, кандай? Азыр ошол өзүмдүн кесибим боюнча стажировкада жүрөм. Сиз шахматка кызыгасызбы негизи? Чын айтсам мен шахматты ак кара эле болушун билем, чын айтсам. Эме ойноп көргөн эмесмин, билбейм. Шашкичи? Билем. Эралы Эгембердиев, Өзгөн районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. 212 420, 610 623, 114 511, 810 бөлүнгөн 816. Урматтуу билермандар, Эралы Эгембердиев айтып атат: "Мен жакында досумдун колунан, сиздер көрүп турган ушул сандар жазылган бир нече баракчаларды көрүп калдым. Бир нече баракчаларды ушундай сандар жазылган. Сиздерге суроо. Менин досум эмне менен алектенип жүргөн эле?" Суроо ушундай экен. Кетти минута. Эмне үчүн минус эмне үчүн бөлүү бул? Алпарычуу задансап бөлүү экенин эле так айтпай атат да. Демек бул өтө маанилүү эмес. 5 сан нелерден көчүп Көп деле маани эмес да. Эмне менен алектенип эмне менен бир конкреттүү бир нерсени Эмнеде колдонобуз да? бул жанагы эмеспи? 212 киловаттар свет, электрик эмеспи? балким электр тогу. Кемитүү азайтылып атпайбы? Жок, кемити азайтуу, 620. Мисалы киловатты бөлүп Мини бар ушул саат, ушул санда, эми буга окшогон көп болуп атат да, чынбы? Көп Энергия, электр Негизинде бөлүү минус бөлүү. баягы эмеспи жанагы белки счетчиктин ичинде сан болот го, ошолорго окшош экен. Газ кызматкери балким. Ну, кызматкер, электрик, акыркы контролер, контролер. Ошо мээге колунда бир нече кагаздар алектенип жүрөт эле. бул мындай мен уксаңыздар квитанция балким биринчи көрсөткүч ме экинчи 212 койду 422 киловатт сыяктуу 610 623 114 буга деген нече 511 киловатт. балким Бирдей болсому минус болуп Жок, көбөйүп атат да, бул жак көбөйүп атат. Бул жак көбөйүп атат. Ошонун ортодогу белгилери Бирдекенин километражы. Жалаң ошол сыяктуу бирок белгилер боюнча алып баруучу эле басым белгилеген жок да. Мисалы үчүн бул бөлүү экен, бул барабар болушу мүмкүн деп койду Бул да. жак дайым мындай Чоң болду, көп болот. чоң Чоң болот. болду. Демек, бул нерсе көбөйүп атат. Эгер ортодогу маанилүүгө эмес болсо бир кызматтын эсептегичи. Реклама таратылган телефон номерлери эмеспи балким, акыркы номерлер жазылган ушул сыяктуу. Нерсе болбой Жарнама же болбосо азыркы Балким жөн эле сим карта саткан бирөө. балким сим карта болушу мүмкүн. Эмне менен алек болот? сим карта. Сим карта ошкада иштейт. бир нече баракчалар Жок, аларда именно дайыма. бөлүү жок да, ал жерде номерлер эле бар да. Кимдер ушундай иштеши мүмкүн? Кудайберди мырза, Бектур Токтоноев ошол учурда анықтайды. Бектур Токтоноев. Убакыт эле албайдыбы? Ортодогу белгилер өтө татаалаштырып атат. Эми баягы 212 420 булар жуп сандар бөлүнөт деп
кыяс кылсак, наркылар кемитилет десек, бул эми математикалык бир чөйрөгө жакын адам болот десек, эми ал көчөдө кагаз көтөрүп жүрүш шарт эмес. Жөн гана цифралардын өзүнө баа бере турган болсок, баары эле өсүп атат да, оң тараптагылар өсүп атат. Демек бул кайсы бир кызмат көрсөтүүнүн экинчи көрсөткүчү. Биринчиси бул ага чейинки, экинчиси эсептелгенден кийинки көрсөткүч. Балким карызын дагы бир нерселерин эсептеп чыгарып туруп чыгарылган жыйынтык болушу мүмкүн. Кызмат көрсөтүүнүн бир көрсөткүчү дейсизби? Тейлөө, калкты тейлөөнүн бир көрсөткүчү. Демек ал кызматкер ошол мамлекеттик бир кызматта иштейт. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтып атам. Кайсы бир мелдештин көрсөткүчү болчу? Демек, Баскетбол. кадимки тогуз коргоол оюнуна байланыштуу көрсөткүчтөр. Мен түшүндүрүп берейин. Же балким түшүнүп алдыңыздар. Тогуз коргоол ойногон ар бир адам оюндун жүрүшүн жазып барыш керек. Бул жазууларда мындай түшүндүрсөк болот, караңыздар. 212. Бул эки үйдөгү 12 коргоол менен жүрүш жасалып, ал атаандашын 4 үйүнө барып түштү да, ал жерден коргоолдордун саны 20 болуп, ал учушка жетти. Мисалы үчүн. Ошондой эле 9 коргоол оюнунда жеңиштүү жүрүштөр бөлүкчөлөр менен көрсөтүлөт. Жеңиш болсо, Бектур мырза. Ал эми жөнөкөй жүрүштөр минус менен белгиленет. Мисалы, экинчи катардагы жазуу көңүл бөлүнсөк, мына 6 казандагы 10 коргоол менен жүрүш жасалып, ал атаандашын 6 казанына барып түштү да, ал жерде коргоолдордун саны 23 болуп, натыйжада коргоолдордун саны так болгончо жеңишке жетпей калды. Жакында Ысык көлдө республикалык мелдеш болуп өткөн болчу дейт. 9 коргоол, урматтуу билермандар. Эсеп 3-2. Эсеп 3-2. Кудайберди мырза. Эгер кайсы бир мелдештин көрсөткүчү десем, анда 9 коргоол экен табат элем. 9 коргоол. Анда 9 коргоол болуп калмак. 6-чы раунд. Бүгүн финал, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн финал. Суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Ош шаарларынын көчөсү 330. Facebook'ta Билерман Ордо, Instagram'da Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Ушул даректерден биз сиздерден суроолорду күтөбүз жолу менен. YouTube'дан издесеңиздер болот. Азыр дагы отуруп алып, телефондорду ачып, YouTube'га кирип, Билерман Ордонун буга чейинки оюндарын күзөтүңүздөр жана өзүңүздөрдүн сурооңуздарды көрүңүздөр. Гулиза Шамырзаева, Бишкек шаарынын тургуну, активдүү телекөрүүчүлөрдүн бири. Ушул 3-чү суроосу бул сезондогу. Урматтуу команда, Сыр сандык. Сыр сандык келди. Ачып көрөсүз Бектур мырза. Оштун калемдер чалаба барышы. Урматтуу билермандар. Сыр сандыктын ичинде турган буюм тууралуу ар кайсы кесип ээлери ар кандай ойлорун айтып келишет. Мисалы, тарыхчылар мындай дейт. Бул нерсенин ордуна алгачкы доорлордо чөп болушу мүмкүн эле, жалбыракты колдонушкан, жүн колдонушкан, мисалы үчүн. О, алгачкы доорлордо дейт. Тилчилер айтат экен, тилчилер. Бул сөздү англис тилинен которгондо эркелетүү деген этиш сөз келип чыгат экен. Эркелетүү. Жеке ишкерлер айтат экен. Бул буюмдардын жардамында кымбат баалуу болгон буюмдарды бир жерден экинчи жерге коопсуз жеткирсеңиз болот деп. Кайсы бир кымбат баалуу буюмдарды ушунун жардамы менен коопсуз жеткирсеңиз болот. Экологдор айтат экен. Сыр сандыкчанын ичиндеги буюмдар жаратылышка көп зыян тийгизип жатат. Себеби анын толук чирип кетүүсү үчүн кеминде 100 жыл керек. Кеминде 100 жыл керек. Мунун колдонуучулары, бул буюмдун колдонуучулары, аны белгилүү бир убакытка чейин колдонсо, 18 миңден 20 миң саатка чейин убакыт кетет. Жалпы колдонгон аралыгы. Бирок белгилүү бир мөөнөткө чейин колдонушат да муну. 18 миң, 20 миң саатка чейин колдонушат экен, жалпылап айтканда. Сыр сандыкта эмне бар?
эми мисалы пакет болушу мүмкүн, баклажка болушу коопсуз деп атат. коопсуз бул Баалуу балким нерселерди Жок, баалуу нерселерди коопсуз алып барып атат. Баалуу нерселерди балким бул баклажка. Бул үчүн айнек болушу мүмкүн мисалы. Жок, 100 жылда көп Жок, карап нерсе тур. да. Айнек жалбырак жүн деп атат буну. Ушундай дешкен. Мурда ошонун ордуна колдонуп Колдонушкан чөптү жалбырактуу жүндү англисче эркелетүү. Коопсуз билбейм да, эркелетүү деген. Азыр биз аларына жалбырак мисалы экологиялык эң кечиргендер полиэтилен ошол Полиэтилен өзү айнек ушундай болуп атат, консерва, темир сыяктуу тинеке бар экен. Темирге Эмне байланыштуу. себептен коопсуз жеткизет баалуу металлдар? Эмне коопсуз суу жеткизет? кирбейт, же болсо сынбайт, же болсо Чоюн чоюн металл, сырттан мисалы коргойт. алтындарды эмне менен көбүнчө ташыйт? Чоюн, баллон, резинка кадимкидей. Резина. Бирок байыркы учурда чөп, жалбырак, жүн. Баллон. Жалбырак мени колдонушкан. Эмне максатта колдонгон? Эркелетүү деген бир нерсени сылоо да. Баллон деген сылоо. жвачкалар болушат, эркелеген деген. Анда сөз эркелетүү деген сөз именно Мисалы үчүн баллон кайсы сөз экенин Канча 18 миң жыл колдонгон. жүн, ооба, жүн менен баягыны жалбырак менен миссиясын жалбырак. таптырган деп атат да бунунчу. Бул бардыгы жеңил нерсе. Эми булар баягы кийим сыяктуу Ороп койгон экен. Значит, мына чөп жалбырак жүн болушу. холодильник формасында сактап тур да бул. эмне болсун ошо? Коопсуз жеткизүүгө болот. Сымап. Эчтеке жетип сынбайт, тийбейт деген. Ороп нерседе. Просто жетип оор нерсени отоб же жем жеткизүүдө дейсиз. Только жок, бутылка болсо да чөпкө. Кудайберди мырза, Урматтуу алып баруучу ортодон жардам алабыз. урматтуу ордо, бүгүн финал. Команданы мүмкүн болушунча колдоп жардам бериңиздер. Кетти 20 секундда. Эмне бар? Проблема болуп атат. Памперс көлдөргө сулоо түшүп кетти. Жалбырак менен эле ороп койгон балан. Коопсуз аппарат. Саса ичине. Баалуу нерсе, өтө баалуу. Бирок оны 20 Бул баалуу дегенде памперстин ичиндеги шарикчелер Баягы синтофон сыяктуу нерсени айтып атат да. Жумшак алып кетет. Ташууда баягы урбайт. Эркелетүү деген болсо болобу? Подгузник. Балам памперс. Заманбап жалаяк. тура эле. Кудайберди. Ордо жардам бердүү ордо жардам. Кана ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, ордонун жардамын колдонуп, памперс, подгузниктер. Памперс. Кыргызчасы кандай болот? Жалайык. Жалай. Жалайык десек дагы бир аз. Эми заманбап тилде мына памперстин түрлөрү да эми. Ошол памперстин бир түрү. 100 жыл чирбей турушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Курамында эмне бар? Курамын билбейт экен. Көрөлү анда сыр сандыкта. Эмне бар экенин аз көрөбүз. Бул чындыгында эле Ымыркайлардын памперс жалайыгы болчу. Жоп туура команда менчи ордодон кошумча пикир айтылды буга. Эсеп 3-3. 7-чи раунд. Жасмин Сыдыгалиева, Чүй облусунун тургуну. Жасмин Сыдыгалиева сиздерге ушундай суроо жөнөттүр. Ал суроону мен сиздерге студияга азыр алып чыктырамын. Предметтик суроо. Урматтуу билермандар, мына ушундай жыгачтан жасалган бир буюм. Кудайберди мырза, эмнеге окшоштуруп атасыз? Гантелге окшоттук. Көрүнүшү, Баллон. албетте гантел жыгачтан болбойт. Суроого кулак салабыз. Бектур мырза, көрсөңүз болот. Нуристан мырза, көрүңүздөр. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул буюм орус элине таандык. Орус элине таандык. Орус эли мурдагы байыркы мезгилдерде турмуш тиричиликте ушуну колдонушкан. Учурда азыркы мезгилде балким көпчүлүк муну колдонбой калышы мүмкүн, бирок мурдагы мезгилдерде ушуну турмуш тиричилигине колдонушкан орус эли. Сиздер 1 мүнөттүн ичинде бул буюмду эмне максатта колдонгонун таап бериңиздер. Кетти минут. Жип өткөзүлүү дейли. Ийикпе.
орустар Бул жөн гана кудуктан суу алууга колдонгон маас эмеспи мындай? мындай эмес Онда жок анда бербейт болчу да. Жанагындай эмеспи, жип байлап койгон эмеспи бул? ошого эки четинен жип чака көтөргөн мындай нерсеси бар го, ошого окшош нерсе. Бирок эмнеге тегерек болчу мына эки Көлөмү деле эгер ушундай эле болсо бул мындай бир нерсе эмес Бияктан чыгып атат да жок. бирок эмнеге мынанын функциясы эмне себептен тарта турганда эле сезилет. Ошондой жыбачтан ортосу бош болсо арабасы бар эле. Мой içine жибет көрүп туруп, мисалы, малдын ичи көп калганда. Мен ошону ойлодум да. Оозуна ошол мен көргөм орустар экен. Арасынан жибет калганда байлап койгон. Себеби мой эки чекесичи оозуна чип кетпейт. Ой байлаганда. Ошол оозуна байлап жүргөн мен көргөм мурдачы. Мал иногда жем жебей калганда ошондо майлап туруп, май чирип туруп, оозуна. Кайсы бир жерден жеңилбей өтүп кетиши. Бул бир вариант да. Бир вариант. бизде деле бар да мындай нерсе салып койгон Азыр бизде деле колдонбойт. Орустун айылдарындабы же орустар күнүмдүк Мурда эми булар көбүнчө варианттар. Булар мындай кылышат, карасаңыздар. Булду мурда уйларды баягы жоонунан тартып алып туруп кошушкан да, кошмо-кошо баягы балким жер айдаткан. Бул ошол уйга нокто сыяктуу эле нерсе. Же ооруп аткан же бир нерсени жедирип койба. Баласы төрөгөндө деле, тууганда эле баласын жеп койбошу бар. Onu салкын болушу мүмкүн. Негизи тиричиликте колдонгон болсо. Кудайберди мырза, ким жооп берет? Жоопту Абдыманап Дыйканов берет. Абдыманап мырза. Команданын ою боюнча бул формасы кандай болгон бизде да мисалы колдонобуз да. Мисалы үйдө мал бакканда мындай жемде турган букалар мисалы иногда баягы ичи көбүп кетет да. Анан көбүп кеткен учурда баягы тамак жебей калат да мындай. Көп жем жеп алганда анан ушу малга оозуна такап туруп бул предмет могу жерден тешик болуп атат, жибет көргөн да, өзүнө жибет көрүлүп туруп оозуна жана мүйүзүнө байлап, могу эки чекесиндеги баягы оозуна чип кетпейт, бирок ошол оозуна салган учурда бул мал чайнанат да, анан чайнап ашказан иштейт, май чирип койгондо, ошондо анан бул мал жана мурда калыбына келип кайра жем жей берет. Орустар деле илгери могу азыр заман өнүктү дем. Азыр ветврачтар деле өнүктү дегендей, алар укол менен башка жолдор менен дарылап коюшу мүмкүн ушундай жем жебеген малдардычы. Илгери мисалы орустар ушундай колдонгон болушу мүмкүн да. Биздин вариант ушундай. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Орус эли эмнеге колдонушкан муну? Мешке тамак бышырган учурда казанды очоктун ичине түртүп алып киргенде томолотуу үчүн муну мештин үстүнө коюп, анткени ысык, темир ысык, кол күйүп калбаш керек. Идишти төрү жагына жөнөтүү үчүн мына ушинтип колдонушкан, урматтуу билермандар. Мына ушул максатта колдонушкан. Эсеп азырынча 4-3. Жана телегөрчү Жасын Сыдыгалиевин куттуктайбыз. Телегөрчү тарапка кайрадан 1 упай өттү. Оюнубуз улантылат 8-чи раунд. Сегизинчи раунд сиздерге каршы Нурзат Мусаланова, Талас облусу Кара Бура районунун тургуну. Урматтуу билермандар, телегөрүүчү сиздерге төмөнкү фото суроону жөнөткөн. Сиздер көрүп турган бул сүрөттө, документалдуу сүрөт албетте. Бул кишинин кыймыл аракетинен караңыздар, бир кыймыл аракет жасап атат да. Кандай тыянак чыгарсак болот? Эмне кылып атат бул киши? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, мүнөттөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Жоопту өзүм берем. Бул киши ошол аппарат дейли, ошонун тушунда отуруп туруп атат да. Мындайча айтканда ошо приседание жасап атат. Тушунда аппарат буну эсептеп атат. 20 жолу отуруп турганда автобустун билетин берет. Ал кандай билет болот? Метронун же автобустун билети, бекер билет да. Акысыз билет. Мындан улам аз да болсо адамдарга мында бир дене тарбия жактан көнүгүү жасап алууна шарт түзөт. Жана 4 айдын ичинде 55.000 акысыз билет алып кетишкен тургундар. 55.000. Ушундай 20 жолу отуруп турууну жасап. Жооп туура. 4-4 эсеп. 4-4 команда 1 минуталык үнөмдү каалаган учурда пайдаланса болот. 9-раунд.
Бүгүн жакшы сериялардын финалы Кудайберди Ташиевдин командасы азырынча 4-4 эсебинде тең бара жатат. Телекөрүүчүлөр менен биздин өнөктөштөрүбүз Барбол, Актив Дизайн, Йома Бургер жана Кел китептер дүкөнү. Супер Блиц команда үчүн сыноо раунду. 10 секундда Кудайберди мырза талдаңыздар. Ким калат оюнга? Нуристан Блиц раундда ойномокчу. Нуристан мырза, угуп атам, урматтуу алып барчу. оюнга даярсызбы? Негизи өзүмдү даяр сезбей атам. Кээде ушундай болот, бирок кээде ушундай учурларда эле игилик чаралышы мүмкүн. Даярсызбы буюрса? Даярмын. Урматтуу Нуристан мырза, балык кармаганды жактырасызбы? Мындай хобби катар көрөсүзбү? Негизи таптакыр жакпайт. Жакпайт, Бирок бүгүн жакшы көрүшүңүзгө туура келет. 20 секундда. Орусиялык футболчу Рифат Жамалетдинов балык уулоону аябай жакшы көрөт. Бирок балык уулаганы барганда жанына кадимки медициналык зеленка деп коебуз, кыргызча кандай дейбиз? Жашылдарбы, эмне дейбиз? Айтор түшүндүңүз да, Нуристан мырза? Зеленка, о. Ошо зеленканы алып алат экен балык уулаганы барганда. Сизге суроо, эмне үчүн бул зеленканы балык уулаганы барганда алып алат? Эмне максатта? 20 секундда кетти. Урматтуу алып баруучу, негизи эки вариант болду, бул бири-бирине карама-каршы. Адатта балык бул жытты аябай жакшы сезет, жытка балык келбейт да көп учурунда. Балким зеленканы балким ошол кайырмакка кандайдыр бир деңгээлде ошол колдонсо, балким балык ошол, балким ал тамеки тартышы мүмкүн, же спиртной ичимдик ичиши мүмкүн. Ошондой учурда балык андан качышы мүмкүн да. Ал эми ошол нерсени жок кылуу максатында ар дайым зеленка колдонушу мүмкүн. Ал эми экинчи вариант, ага карама-каршы вариант, балким ал балык тутууну каалабаган учурда балким ошол нерсени колдонуп, балким балыктарды качырышы дагы мүмкүн. Жөн гана сууну карап отургусу келген болушу да мүмкүн. Бирок биринчи вариантта негизи ал эми балык тутууну каалабаган адам балык тутканга барбайт негизичи. Аябай сабырды талап кылган нерсе. Ал ошондуктан өзү постоянно тамеки тартышы мүмкүн, же болбосо арак ичимдиктерин ичиши мүмкүн. Ал эми ал жыттан балыктар качып келбей калгандыгы үчүн балким ошону басуу үчүн кандайдыр бир деңгээлде ошол зеленканы колдонушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Балык уулоочулардын бардыгы эле туткан балыгын үйүнө алып кетпейт, Нуристан мырза. Балык уулоочулардын айрымдары туткан балыктарын кайра сууга кое берет. Кичинекей болсо, же кээ бирлер жөн эле боор ачып коюп жиберет. Ошол учурда балыктын оозуна сөзсүз түрдө илмек темир илинет. Аны чыгарып алат. Чыгарган жери жаракат алат балыктын оозу. Ошол балыктын оозун ошол айгыш үчүн, ириңдеп кетпеш үчүн зеленканы шуап коймой адаты бар экен бул футболчуда. Ушундай бир мээримдүү бир балыкчы экен бул. Мындай карагандачы, Нуристан мырза. Мээримдүү болсоң да эмнеге балык тутат ал? Ушундай бир хоббиси да бар экен. Ошон үчүн балык уулаганы зеленканы алып алат экен, медициналык жаракаттарды алдын алуу үчүн колдонулат, буну билесиздер. Силерге каршы Блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Эшерсе эмес, оюн улантылат. Жалпы эсеп азырынча 5-4. Эмирлан Эсенбековду биз куттуктайбыз. 10-чу раунд. Команда 5-5 эсебин көрсөтө алабы же жокпу, азыр көрөбүз. Асылбек Камчыбеков Кызыл Кашардын турунун сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, тамашалуу суроо дейт. Асылбек Камчыбеков тамашалуу суроо узатып атат. Эки көз азиз адам деңиздин жээгинде бир күн кечке маектешкенче балык кармап эс алышат. Нуристан мырза, суроо артынан суроо караңыз. Кечкирип ал экөө кармаган балыктардын санап кирет. Көзү көрбөйт. Кызыгы алардын бири 63 балык кармаса, экинчиси бир да балык кармай албаганын сезет. Сыйпалап балык жок. Тордун ичинде же челектин ичинде.
ошондо мындай бир маанай түшүп калган балыкчы менин билишимче бул ошол пайгамбардын иши болсо керек дейт экен. Эми тамаша иретинде да эми бул. Бирок ушинтип айтат экен. Ошол пайгамбардын иши болсо керек, менин балык тута албай калышым деп ошол пайгамбар себеп катары көрөт экен. Суроо. Бул адам эмнени назарга тутуп атат бул жерде? Кайсы мындай абалды назарга тутуп атат? Деңизде балык туткан булар. Кетти минут. пайгамбар ким эле кетке алам келет го. Жок, кайсы адамды назарда тутуп атат деп атабы? Пайгамбар. Юнус алейхисалам да, Юнус алейхисалам иши болсо керек. Кетке алам кетке. Китна ичине Бүтүн баарын өлтүрүп коюн деп эмне деп атат анда ал? Неге? Бирөө 63 деңизде деп атат, деңизде деп атат. 63 пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жашы. Ооба. Бирок бул жерде балык тутуу дегенде ушул адамдын нерсесин назарда тутулат, ушундай окуяны. Кызыр алейхисалам бар, эми көп адамдар. Маселе баягы Муса экиге бөлгөндө, Кызыл деңизди экиге бөлгөндө, Муса алейхисалам бөлүп койду. Болду. 63 бардыгы сен тарап өтүп кетти, мен жакта калбай калыпты дегендей. Токтот. Экинчи жаныбарларды тиземдеген дагы бир пайгамбар болчу. Бөлгөндө ошо да. ошол бир жагында жалаң балык көп кылып, бир жакка жооп берүүгө даярбыз. Ким жооп берет? Мен убакытты токтоттум. Урматтуу алып баруучу, жоопту өзүм бергенге аракет жасайын. Бул адам ошол тамашалуу иретинде бул Муса алейхисаламдын иши болушу мүмкүн, пайгамбардын иши болушу мүмкүн. Себеби ушул тарыхта билебиз, Муса алейхисалам фараондон качып атканда Кызыл деңизди экиге бөлгөн, ошонун бир сууну бөлүп ортосунан өткөн да. Ошондо балыктар, мындайча айтканда, бир тарапка өтүп, бир тарапта балыктар жок болуп калган деген тамаша иретинде Муса алейхисаламды назарга туткан. Тамашалуу суроонун жообу туура. 5-5. Муса алейхисаламдын дооруна барып калдыкпы деп тамашалаган экен. Кайрадан команда телекөрсөр менен теңдешти. Мына эми чечүүчү раундга келдик, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. 11-чи раундту ойнойбуз. Менимче юл айландырбай деле алсаңыз болот экен. Кимдин суроосу калды? Ботокөз Жакып кызы, Талас шаарынын тургуну. Суроо. Төмөнкү мен айткан хоккуга көңүл буруңуздар дейт. Хокку. Мен асмандан аларды көрдүм. Кудум эле жердеги жандуу үн толкундары. Мен асмандан аларды көрдүм. Кудум эле жердеги жандуу үн толкундары. Хокку ушундай экен. Эми сиздерге суроо. Автор бул хоккуда жердеги жандуу үн толкундары деп адамдар катышкан кандай жараянды же иш-чарадагы көрүнүштү айтып жатат. Минута кетти. Айт намазы байкимче. Ошо Кабада окулган намаз. Мен просто башында мен асмандан көрдүм десем, асмандан көрдүм ойлоптум. Көрсө асмандан азы көрдүм. Ушундай кетет. тарайт, а? Мисалы үчүн качан бир тарап кетпейт да, толкун теги ортодон келип кетет. Каба жөнүндө айтыш мүмкүнбү? Асмандан кандай жараян бар? Хоккунун тешеси бар. Япондордун 1000 японун бир япон айтса эле алып баруучу кошот да мен чечи дини болуп чечи. Ошол жараян көрдү. Ал жараяндан башка, ал жараяндан Жөн эле видеодон футбол көрүнбөйт. Аэросъемка. Бул жүрөгү да эми Футбол антип кетпейт. Адамдар катышкан деп атат да. Анан менде деле ушундай сезим калган. Биринчи көргөндө ушундай былк адам экенин билинбейт мындай. сен да асмандан көргөнсүң. Вот, асмандан көрдүм. Тура эле ошо менимче ошо. Озо телефондон көрсөтө калайын да. Жөн гана ошол Кабадагы чоң сааттан эле караганда ошол сезим болушу мүмкүн. Жөн аэросъемкадан. Сүрөттөрдү көрсөң Кабаны табаф кылганда деле мындай кетет го. Жөн эле Кабанын тегерегиндеги ибадат деп койсок жетишет да. Ал ошо тавафта кетет. Наркы намаз, жалпы намаз деле кетет. Мекке эмес экен да. Кабанын тегерегиндеги ибадат жараяны. Ибадат. Эгер экинчи сонун вариант болсо жок. Даярды. Кудайберди мырза. Жоопту Бектур Токтоноев берет. Бектур Токтоноев. Сизге алгач мен үн толкундарынын бир көрүнүшүн көрсөтүп коеюн.
мындай үн толкундарын биз ушундай көрүнөт. Эквалайзерден, компьютерден, дагы башка эмелерден үн толкунун биз ушундай көрөбүз. Жандуу үн толкуну деп эмнени айтып жатат автор? Бул мисалы үчүн жоң гана жалпы көлөмдүү, чоң көлөмдүү элестете турган болсок, бул Мекке шаарындагы ошол Кабанын тегерегиндеги ибадат кылуу жалпы жараянынын сырттан көрүнүшүнө ушундай мүнөздөмө берилиши мүмкүн. Анан биз буну көбүнчө мындай тегерек түрүндө толкун катары элестеттик эле. Эгер мындай динамикасы мындай өсө турган болсо эле, бул жалпы намаз эмес, ар ким өзү окуганда эле бирөөсү туруп атат, бирөөсү сажда, бирөөсү отурат, ошого окшош эле динамиканы балким мындай мүнөздөмө катары айткан болчу. Экөөнө тең кетип берет. Жалпы жонунан бул намаз учурундагы, жалпы сыйынуу учурундагы ибадат жараянынын көрүнүшү деп ойлойсуз. Жооп кабыл алынат. Телекөрүүчү сиздерге видеодогу бир көрүнүштү жөнөттүр, ушундай видео. Мынакей караңыздар, жандуу үн толкундары. Парад. Аскердик парад. Урматтуу команда. Ооба, булар адамдар топтолгон иш-чара, бирок ибадат учурунда эмес, бул кадимки аскердик парадтагы жандуу үн толкун деп аскерлердин бир калыпта кетип баратканы караңыздар. Толкун сыяктуу караңыздар. Мына ушул көрүнүштү Хоккуда айтмакчы болгон урматтуу команда. Аттиң. Кудай берди мырза. Мына фото сүрөтүнөн бир көрүнүш, Кудай берди мырза. Фото сүрөттө бир көрүнүш. Дагы бир ракурстан алайын. Парад. Актор мындай Хокку. Мына ушундай болуп финалдык оюнду биз жыйынтыктайбыз. 6-5 эсебинде Кудайберди Ташиевдин командасы жакшы сериялардын финал турун бир упай айырма менен жыйынтыктап калды. Боттогөз Жакып кызын биз куттуктайбыз. Семете мырза, сиз магистр катары, Сагым мырза жалпы ушул жердеги байкоочу билермандардын атынан оюнга бир анализ жүргүзүп көрүңүздөр. Семете мырза, алгач сөздү сизге берейин. Оюн шаңдуу жүрдү. Бардык билерман ушу өзүнүн үлүшүн кошконго аракет жасады. Позитив маанайда. Позитивдүү маанайда оюн үстөккө босток мындай куушуп телекөрүүчүлөр менен мындай алмак салмак ойношту. Акырында 5-5 болуп тилекке каршы жеңилип калды. Бул эч нерсе эмес. Кайсы билерманды мындай бир активдүү катышы деп эсептейсиз? Ооба, мен жакшы билем. Команданын бардык мүчөлөрү күчтүү балдар. Бирок мен бүгүнкү оюнда Ташиев мырзанын өзүн мыкты деп таптым. Жакшы ойноду. Активдүүлүгүн көрсөттү. 1-2 суроонун жообун мөөнөтүнөн мурда тапты. Ушул көрсөткүчтөрүн эске алып, мен Кудайберди мырзаны бүгүн мыкты деп таптым. Рахмат. Анан телекөрүүчүлөр тараптан сиз кайсы суроого мындай бир баа бересиз? Телекөрүүчүлөр тарабынан мен билис суроодогу балык жөнүндөгү суроого мыкты баа бердим. Урматтуу алып баруучу. Сагынбек мырза, кыскача ой пикириңизди билдирип коюңуз, Сагынбек мырза. Финалда команда көпчүлүк эми жеңсе, команда үчүн, клуб үчүн өзү негизи жакшы, бирок аракет кылды. Команданын аракетине карап баа беришибиз керек. Эми болушунча аракет кылдык, биз да колдо көрсөттүк. Эми команда тилекке каршы жеңилип калды. Күчтүү команда. Мындан кийин мыкты ийге жетишет деген ишеничтебиз. Ал эми суроолор боюнча биздин команда Талас шаарынын тургуну, өзгөчө телекөрүүчү Нурзат Мусаланованын, ооба, ушул өзгөчө суроо деп болот. Бүгүнкү келкел биздин өнөктөшүбүз келкел китептер дүкөнүнүн 500 сомун биз Нурзат Мусалановага жөнөтөлү. Жана актив дизайн 500 сомун Семете мырза айткан Суперблицтеги Эмирлан Эсенбековго жөнөтөбүз, Бишкек шаарынын тургуну. Рахмат. Эми Кудайберди мырза, кыскача оюн тууралуу оюңуз. Колдон келишинче жакшы бир оюн көрсөткөнгө аракет кылдык, бирок жыйынтык экен. Бул суроолордун мындай жакшы татаал суроолордун келиши албетте бизди мындай кайра көбүрөөк изденүүгө, көбүрөөк окууга бизди мындай түртөт. Жакшы бул суроолорду ойноп, мындай суроолордон жеңилүү дагы бир ырахат. Мындай мээде бир жакшы бир клеткалардын, иштебеген клеткалардын ачылышына себеп болот.
Мыкты суроо боло турган болсо, биз ошол Муса алейхисалам жөнүндөгү тамашалуу суроону, эки достун тамашалуу суроосун мыкты суроо деп таптык. Себеби эки балыкчынын окуясы. Рахмат командага дагы бир жолу кол чаап коелу. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өнөктөшүбүз Кел китептер дүкөнүнөн сиздерге эң сонун китептер мына белекке чыгат азыр. Караңыздарчы. Кабыл алып коюңуздар. Кел китептер дүкөнү. Караңыздарчы, кандай китептер, авторлор ким деген, эмне деген гана авторлор. Чоң рахмат Келге, чоң рахмат. Барбол шириндиктери студияга. Торт жана токочтор шириндиктер. Барболго да чоң рахмат Барболго. Кудайберди мырза кабыл алып коюңуз. 500 сом сиздин сыйлыгыңыз жана Йома бургерден 6 адамга акысыз тамактануу. Йома бургер мыкты бургер. Эмил Токтошевке дагы терең ыраазычылыкты билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Техникалык режиссерлук топко чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүңүздөр жана Билерман Ордого катышыңыздар. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.